Коомдук сабаттуулукту калыптандыруудагы журналисттердин ролуна байланыштуу семинарда бир топ көйгөйлөр айтылды. Интернеттин коом турмушуна терең сүңгүп кириши менен сөздөрдү ката жазуу көбөйдү. Мындай маселе интернет желесинде гана эмес, телерадио, басма сөз, өңдүү калыптанып калган маалымат булактарында да кездешпей койбойт. Мамлекет тил мыйзамынын беренелеринде ачык жазылган. Кыргызстандагы радио телевизорлордун берүүлөрү 50%-дан кем болуш керек деп. Ошол сыяктуу ушул түшүнүктүү басма сөз мыйзамында дагы чагылдырылган. Мына бүгүнкү күндө көп аракеттер жүрүп атат. Мисалы, Кыргыз теле корпорациясында элдерде бул проблемалар бир кыйла дурус. Ал эми жеке менчик, мамлекеттик эмес басма чөйрөсүндө телевизордо акыбал албетте биз каалагандай эмес. Ошондуктан биз баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Журналист коомдун күзгүсү. Андыктан жалпыга маалымдоо каражаттарынын сабаттуулук көрсөткүчү учурдагы актуалдуу маселелердин бири. Медиа серепчи Бакыт Орунбеков журналистикада фактыга өзүнчө, тилге өзүнчө мамиле жасалышы керек дейт. Журналисттердин коом алдындагы жоопкерчилиги өзгөчө. Фактыга болгон мамиледе өзгөчө, бирок тилге болгон мамиледе өзгөчө болуш керек болуп атат да. Тилди так, түшүнүктүү, өз эрежелери менен жазыш керек. Ошол эле учурда тилге бай жазыш керек болуп атат. Ошол эле учурда тил менен көркөм жазыш керек болуп атат да. Анын жоопкерчилик деп аткан ушундай комплекстүү карап атабыз да. Семинардын жүрүшүндө учурдагы телерадио, гезит, журнал, социалдык тармактардагы сабаттуулук маселелери тандалып, орфография, орфоэпия, пунктуация эрежелеринин сакталышы боюнча сунуш пикирлер айтылды. Ушул деген тамганын жоктугунан канча сөзүбүз биздик болбой калыптыр да. Же фарстыкы, же өзбектики, же арабтыкы, же тажиктики ушундай бир пикир калып атат. Ошон үчүн балким кайсы бир жетекчилер айткандай реформа керекпи деп деле ойлоп калдым. Мисалы Айтматов баягы атыр, жатыр деген чыгармаларында колдонгон, ошол адабий тилге кирсе эмнеси жаман. Анан мен кээде бир чыгармаларымда, же макалаларымда бир сөздөрдү жазып, редакторго берсем, корректорго берсем оңдоп коет да, мындай сөздү эл түшүнбөйт. Ошентип отуруп, анан кыркып, өзүнүн канатын кырккан куштай болуп тилибизди жарды кылып албайлы. Иш-чара мамлекеттик тил комиссиясы жана Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулду. Жыйындын соңунда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жайылтууга салым кошкон журналисттерге жана жарандык активисттерге сыйлыктар тапшырылды. Амантур Төрөбаев, Айпери Хожаева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.